Кудайдын чакырыгы 27 февраль. Ишенүүчү адамдын ар биринин ичинде тынымсыз күрөш жүрүп турат. Биз Кудайдын эркин аткарып жашагыбыз келет. Бирок ичибизде дагы бир табият бар. Ал күнөөкөр табият. Ал экөө дайыма күрөштө. Алар эч качан компромисске келип, элдешип калышпайт. Күрөштүн жүрүп турушу алсыз ишенимдин белгиси эмес. Бул Кудайдын руху бизде жашап жатат дегендин белгиси. Күнөөкөр табият Кудайдын катышуусу жок эле жашагысы келет. Өзүнүкүн издеп гана жашагысы келет. Ал эми жаңы, рухтан төрөлгөн табият Кудайдыкын издейт. Ошондуктан күрөш тынымсыз улана берет. Тескерисинче, адам күрөшпөй калган абал коркунучтуу абал. Күнөө адатка айланып калганда, абийири өчүп калат. Руханий кулоо жүрөктү оорутпай калганда, ошондо чыныгы коркунуч. А эгерде сенин ичиңде туура эмес кылганыңды абийир соттоп, уялуу болуп, өзгөргүң келип жатса, Кудай сенин ичиңде иштеп жатат. Бирок өзүңдүн күчүң менен жеңе албайсың. Кээ бирлер күнөөнү өзүнүн эркинин күчү менен жеңгиси келет. Ант берип, убада берип, кыйналып аракет кылышат. Бирок денени дене менен жеңүүгө мүмкүн эмес. Күнөө адамдык аракеттен жок болбойт. Аны Иса гана жок кыла алат. Жеңиш өзүбүздү катуу контролдогондон келбейт. Кудайдын толук контролуна өткөндө келет. Күнөөнү жеңип жашай турган бир жол бар. Ал Кудайдын рухуна тил алчактыкта жашоо. Адам Кудайдын рухуна толгондо күнөө күчүн жоготот. Күнөөгө Кудайдын эркин издейли. Анын сөзүнө жүрөгүбүздү, акылыбызды толтуралы. Теңир алдында чынчыл бололу. Күнөө менен ойнобой, тамашалашпай, андан четтеп жашайлы. Албетте, ишенүүчү жаңылат, кулайт. Бирок эң маанилүүсү кулаган бойдон кала бербей, турганга аракет кылуу. Адил адам 7 жолу жыгылат, бирок Теңир аны кайрадан тургузуп, канат бергенге кудуреттүү. Унутпа, күрөш болуп жатса, демек тирүүсүң. Кулап калсаң, тургузуп алчу Теңир тирүү. Жеңишке аны менен гана жете аласың.